Эгер күн сайын 20 страницадан китеп окуп турсак, бир айда 3 китеп окуп болобуз. Бир жылда 40-50 китеп болот экен. Элестетип көрүңүз, кандай трансформация болот. Ошон үчүн китеп окуш үчүн убакыт бөлүп көргөнүңүздөр. Билим үчүн 1 саат эрежесин. Эгер күнүгө 1 саатты китеп окуганга, мотивационный аудиолорду укканга бөлүп турсаңар, бир жылда абдан чоң айырма болот. Билим үчүн 1 саат эрежесин күнүгө калтырбай жасап жүрүшүбүз керек. Бизге убеждениялар файл болуп кире берет. Адамды 20% сознание, 80% подсознание башкарат. Сознание дайым спорт этип турат, подсознание спорт этпейт, ал орноп калган убежденияларды аткарып бере берет. Сознание сознательно ойго убакта иштеп турат, а подсознание 24 саат бою уктабай иштейт. Жүрөгүбүз, боорубуз жана башка бардык органдарыбыз бессознательно эле өзү эле иштей берет. Сознание, башкача айтканда, маленький я дайыма биз менен спорт этет. Аффирмация айтып атканда, мисалы, мен миллионермин деп. Каяктагы миллионерди айтасың, сен миллионер эмессиң деп спорт эте берет. Ошентип өзүңдү перепрограммировать этейин десең, ал спорт этет, сыртка түртүп кабыл албайт. Анткени көнүп калган ойлонуу образыбыз бар. Эгер жогорку жана төмөнкү частота, вибрация жөнүндө айтсак, дайыма төмөнкү вибрацияда жүргөн адамдар бар. Алардын ою дайыма негативдүү. Ал негативдүү ойлонгонго көнүп калган. Ошондуктан сознание дайыма спорт этип көнүп калган ойго бура берет. А подсознание верный раб, верный слуга, эң жакын дос. Ал эсер деп эле эч талашпастан баш ийип, айткандардын баарын аткарып бере берет. Эгер сен өзүңө мен байкушмун, байлык мен үчүн эмес, байлыкка жетиш үчүн көп акча талап кылынат, көп күч талап кылынат, байлык мен үчүн эмес деп эле айта берсең көп жолу, подсознание жарайт таксыр деп аны аткарып бере берет. Байлык сен үчүн эмес, сен байкушсуң, байлыкка жетиш үчүн көп күч керек, мүмкүн эмес сага бай болгонго деп ошону аткарып бере берет. Ошондуктан ойлоп аткан оюңду, эмнени сүйлөп, эмнени угуп атканыңдын баарын контролдоп туруу керек. Подсознание баарын угуп аткарып бере берет. Подсознаниеда бизди алдыга жылдырып турчу поддерживающий убеждениялар, файлдар, бизди ийгиликтүү болуубузга, ошондой эле финансылык жактан дагы ийгиликтүү болуубузга жардам берип турчу убеждениялар, шенимдер бар. Жана ошондой эле подсознаниеда тескерисинче бизди токтотуп турчу, биздин жакшы версиябызды түзгөнгө жолтоо болуп турган, финансылык жактан бай болдуртпай, финансылык эркиндикке чыгартпай, инвестор болдуртпай турган убеждениялар, шенимдер бар. Ошол адамды токтотуп турган ишенимдердин айынан адамдар акчасын жоготушат, карызга батышат, акчасын уттурушат. Биз упражнение кылганбыз. Бизди бай болгонго, ийгиликтүү болгонго жолтоо болуп турган ишенимдерди жазып чыкканбыз. Подсознание бул жесткий диск, сознание компьютер. Компьютерге загрузка болгон программа, жесткий диск бул подсознание. Убеждениялар кандайча кирип калат? Вербальный же словесный программирование аркылуу жана окуялар, эмоциялар аркылуу. Алар файл сыяктуу болуп, жесткий дискке жайгашат. Кандай программа загрузка болгон болсо, ошол программа иштейт. Биз муну түшүнүп алышыбыз керек. Осознанно кандайча болуп атканын түшүнүш үчүн. Вербальный, словесный программирование болот же эмоция бергенде программа кирип калат. Бир случай, Лединин историясы. Ал официантка болуп иштеп жүргөн кезинде иштеп тапкан акчасынын баарын мамасына берчү. Акчаны мамасы кармачу. Ал мамасынан акча сураганда өзүнүн эле иштеп тапкан акчасын. Мамасы бардык акчалардын баарын пол кыргытып, "Мен өзүң мына акчаңды ал. Мага сенден эчтекенин кереги жок" деп, аябай негативдик эмоцияда кыйкырып ыргытып салыптыр да. Анан ал кыз акчаны алчу эмес экен. Ал үчүн акча негатив болуп калат. Кийинчерээк ал өзүнчө акча чогултуп, өзүнө кыялданып жүргөн музыкальный центр сатып алат. Ал музыкальный центрди үйгө алып келип коюп коет. Эртеси жумушка кетет. Жумуштан үйгө келип музыкальный центрдин бузулуп, талкаланып калганын көрөт. Аябай жаман болуп, кайгырып, капаланат. Жантылашып, жанын аябай иштеп тапкан акчасы эмгеги жөн эле бекерге кетип атканына. Бул ал үчүн ачык эмоционалдык событие болот. Жана ошого жараша интерпретация. Акча бул негатив деген ишеним кирип калат.
Апасынын негативдик эмоциясы плюс жанталашып көп иштейсиң, эмгегиң талканат. Башкача айтканда, эмгегиң, акчаң, башка нерселерден баш тартып, акчаны үнөмдөгөнү баары талкаланат. Жана акча бул боль, жаман оор эмоция деген убеждение жаралат. Албетте бул ишеним менен финансылык бай боло албайт. Финансовый благосостояние түзө албайт. Болгон күчү менен акчаларды коротуп түгөтүп турат. Анткени акча боль. Эч ким өзүнө больду, негативди кармап жүргүсү келбейт. Анан ал акчалары корой берет, жоголо берет же урдатат. Асель өзүнүн убежденияларын проработка кылганда ыйлагам дейт. Анда дагы аябай көп негативный убеждениялар болгон экен. Ата-энеси дайыма акча жок деген сөздү көп айтышчу экен. Анан Аселде дагы ошондой акча вообще жок. Бай болуш үчүн бай үй бүлөдө төрөлүш керек. Акчаны иштеп табуу кыйын деген сыяктуу установкалар кирип калган экен. Токтотуп турган ишенимдерди проработка кылып, жаңы бизди алдыга жылдырчу ишенимдер менен алмаштырып алгандан кийин Феррари болуп каласың дейт. Мааниси жок кандай үй бүлөдө төрөлгөнүң. Сенин мурунку жашооң менен келечегиң бирдей болушу керек эмес. Ата-энелерибиздин ишенимдери биздин дагы ишеним болушу керек эмес. Биз ата-энебиздин жашоосун улантып жашаганга милдеттүү эмеспиз. Ар бири өзүнчө личность, ар бири өзүнчө уникалдуу. Баары бирдей жашаш керек, теңчилик болуш керек, эч ким өзгөчөлөнбөш керек. Комфорт жашоодо жашаган жакшы. Эң башкысы жашооңо жетсе болду. Бул мурунку жашоонун программасы. Башкача айтканда, биздин ата-энелерибиздин программасы. Алар ушундай ограничивающий убеждение файлдары менен жашашат. Бул файлдар бизге өтүп кетпеши керек. Биз бул файлдарды алып салышыбыз керек. Сиз өзүңүздүн лаптопко, компьютерге 98-жылкы версияны Microsoft'ту загрузка кылып албайсыз да. Анткени азыр 2022-жыл. Сиз жок дегенде минимум 2017-жылкы программаны загрузка кыласыз. А эмне үчүн адамдар өздөрүнө эски версияны загрузка кылып алышат? Алар ошого көнүп калышкан. Алар жаңы версияны билишпейт. Мугалимдердин, ата-энелерибиздин версиясын загрузка кылып албашыбыз керек. Башкача айтканда, эски программаны. Бизде жаңы версия болуш керек. Биз жаңы дүйнөдө жашап атабыз. Бул дүйнөдө ар бир адам финансовый независимый боло алат. А эмне үчүн ар бири финансовый независимый боло албай атат? Анын себеби аны жасаганга даяр эмес. Көбүнчөсү кийин, эртең дешет. Кыялды өлтүрө турган эң көп кездешүүчү шылтоо бар. Башкача айтканда, кыялды өлтүргүч бул эртең баштайм же бул мен үчүн эмес. Меники так эле жакшы деген установкалар. Комфортто жашап жүрө берген адамдар күндөрү окшош өтө берет. Жашоосунда өзгөчө кызыктуу эчтеке болбойт. Баары эле ийгиликтүү бай болгонду каалашат, бирок баары эле ийгиликтүү бай боло алышпайт. Ким өзүнүн үстүнөн иштеп турса, билим алып турса, билимин жашоосунда колдонсо, А точкадан Б точкага жеткирчү кыймылдарды кылып турса, өзүн таштап салбай дайыма өсүп өнүгүп турса, ал адам сөзсүз ийгиликтүү болот, каалаган максатына жетет.